Дос бул эки адамдын денесинде жашаган бир жан дүйнөдү айтып коюшат эмеспи? Үлгү боло турган адамдарды ушундай бир ынтымакка, биримдикке чакыра турган ушундай кинолор тартканга аракет кылып атабыз. Дүкөндө спирт ичимдиктин баардыгын алып салдык мына. Жака юмор жака көп басым жасаган жокпуз, себеби азыр кинолордо адамдар дагы жөлүнө күлүш үчүн келип калыптыр. Коркпой, сен актёрсуң деп отуп, эптеп алдап салдап тартырып алдык. Колчо Дос бул эки адамдын денесинде жашаган бир жан дүйнөдү айтып коюшат эмеспи? Ошонун сыңарында эле өзгөчө бир жагымдуу сезимдерге курчала турган Азамат Исмаиловдун бүгүн Доске чыгармасынын жабык көрсөтүүсүнө келген учурубуз. Өзгөчө бул тасманын жаратуучулары тарбиялык маани менен күлкүнү чагылдырган жакшы бир кино болорун айтып жаткан учуру, андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Дал ушул кинонун жабык көрсөтүүсүнөн сиздерге жакшы бир репортаж жасап бергенге аракет кылмакчыбыз. Шумкар мырза, саламатсызбы? Бүгүнкү кинонун ачылышы менен куттуктайбыз. Рахмат, айтчылык. Кино жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүздүн каарманыңыз тууралуу. Өзүм каарманым тууралуу кинодо ак көңүлүү бала болом. Анан чындыгында эле жалгыз кечиресиздер, жалгыз досум болот. Анан ошо досум үчүн бардыгына даяр болом да. Достукту баалаган адам болосуз. Негизи эле ушу кинонун тартылуу иштери жөнүндө айтып берсеңиз, чет өлкөдөн тартып келипсиздер. Кинонун тартуу иштеринде канча адам болду ошол жөнүндө? Биз муну Турцияда тартып келдик, 15 күн жүрдүк. 15 күндө 15 адам иштедик. Процесс учурунда Турцияда 15 адам болду. Бул ошондо кайсы убакта тартылды кино? Бир 10 күн мурун тартылды, декабрь ичи болуп калды го. Январь ичи. Анан өзгөчө эмнелерди такшалчу да ошончо бат. Өзгөчө эмнелерди күтсөк болот башка кинолордон өзгөчөлөнүп? Негизи биз көп жака юмор жака көп басым жасаган жокпуз, себеби азыр кинолордо адамдар дагы жөлүнө күлүш үчүн келип калыптыр. Ичине бул жактан ойлонтолуу, достуктун бекеми, доска бекем адам кандай болуш керек, жашоодо достор чындыгында эмне үчүн даяр деп көрүп аткан адам чындыгында эле досуна суроо берет да, ушундай ситуация болсо ушундай жолго бармак белең деп. Көбүнчө трагикомедия десек болот, ошон үчүн драма жагы дагы бар. Анда эмесе сизге эркин микрофон берели, жалпы көрөрмандарыбызды киного чакырып кетсеңиз болот. Урматтуу кыргыз элим, көрөрмандар, баарыңыздарды Доска киносуна чакырабыз. Бул кино менен Кудай буйрса сиздердин көз карашыңыздар өзгөрүлөт деп ойлойбуз. Мисалы, бүгүнкү күндөн алсак, бүгүн биздин айылдагы эң акыркы дүкөндө спирт ичимдиктин баардыгын алып салдык мына. Ойлоп жүргөнмүн, чечим чыгардым. Ушу бөйрөгүмдү Карембек досума берейин деп чечтим. Кой кармабайм безин билесиң. Ону аста болсо көптөйгөр. Ону кошуп коем. Мына сизден 200 сом деп жазып коеюн. 200 сом деп жазып кой. Янымда таланттуу актриса жекебиз Эльмира Тагаева жатат. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, жакшы болду. Бүгүнкү кино боюнча оюңуз кандай? Кандай кино болду деп эсептейсиз? Жактыбы негизи эле сизге? Ооба, абдан сонун болду. Чындыгында баягы азыр кыргыз фильмдер көп чыгып атпайбы? Могу жаштарыбыз азыр чын эле абдан байма-бай эле кинолорду тартып келатат. Эми арасында чындыгында баягы биз көрүп калган убакта, баягы мен көп көрө бербейт экенмин. Баягы YouTube каналдарына чыгып калганда эле көрбөсөм, ушу кино театрга келип көп деле көрө бербейт экен. Анан бүгүн ушу Гүлжамал Мамытбекова курдаш кызым чакырып калгандан келдим эле. Анан кийин ушу Азаматтын фильми мага абдан жакты. Себеби дегенде мындай мээң эс алып кетүүчү, анан кийин баягы тарбиялык мааниси өтө чоң фильм экен да. Анан мага жакканы бул достукка бекемдикти көрсөткөнү, ошол эле учурда азыркы
эми коомчулукта азыр баягы аферист дейбизби, алдап кеткендерди көрсөтүп атат. Демек мындайга барбаш керек акыры деген, мындай болот деген сыяктуу ишылып баягы айтып өткөндөй эле тарбиялык мааниси өтө жогору кино болуптур. Ана мен чындыгында таасирленип, абдан мындай кандайдыр бир эс алып, кээде болот фильмдер, баягы келесиң же күлөрүңдү билбейсиң, же эмне кыларыңды билбеген фильмдер да болот, чындыгында кездешет. Ана бүгүнкү фильм ошолордон айырмаланып, мен үчүн кандайдыр бир мындай душевный фильм болуптур да, чындыгында. Анан ушу ийгилик каалайм жалпы ушу съемочный группасына, ошолеки жалпы жамаатына. Анан абдан актерлор дагы ошол жерде баягы биз актер болгондон кийин ошол фильмди көрүп отуруп ар бирине токтолуп көрөбүз да, баягы жалпы жонунан көргөнгө аракет кылсаң дагы болбой эле ошол токтой бересиң да. Анан актерлук чеберчиликтери баягы балдарга мен эме бергеним ушунчалык жөнөкөйлүгү менен жөн эле бир ал жерде бир өтө деле бир шумдук трагедия болуп атса дагы жөнөкөйлүгү менен эле айырмаланганы мага абдан жакты. Ийгилик каалайм бардыгына тең. Ал эми эжеке өзүңүз боюнча сизди эң бир эме кандуу сүйүүдөн көргөн, жүзүңүз таанылган кинолорчулар болгон сыяктуу. Анан алдыда дагы кайсы кинолорго тартылуу, негизи эле киного тартылып атасызбы? Кудайга шүгүр, фильмдерге тартылып жүрөбүз. Ооба, баягы мындай экен да, мен өзүм постоянно баягы биздин дайыма иштеген жерибиз театр. Анан чындыгында баягы көп чоң фильмдерге тартылып эле баягы аракет кылып келатабыз. Анан эмнегедир ошо азыр акыркы учурларда кечиресиздер, акыркы учурларда ушу кино жаатында дагы азыркы жаш балдар тартып баштаганда эмнегедир мен ушу режиссерлорго кайрылып кетет элем да. Ар бир режиссердин өзүнүн командасын создавать этип алчу болду да. Мындай кылган болбойт. Бул штампка айланат бара-бара. Ошон үчүн актерлорду алмаштырып туруш керек. Анан бир эле актерду кечке тартып берген да болбойт да. Анан ошо тууралуу ошондой бир вариант койтуп алышты окшойт. Ошолдон уламбы биз дагы ошо эми Кудайга шүгүр тартылып атабыз. Бирок баягы мурдага караганда ошо фильмдерге ушундай өзүнчө ар бир режиссер өзүнчө команда түзүп алышып эле аларга да жеңил окшойт деп калам. Анткени себеби дегенде ошол мурдагы билген командасы, мурдагы билген адам менен иштеш алар үчүн оңой болуп эле анан ошо тартылып атат да. Мен ошонун кийинкисин унутпашса да, если ошол эле кишилерди чакыра берсе, демек бул ал бузуп алышы мүмкүн дегендей да. Төбө салтынай. Кол чабуулар туугандар. Кыргыз бир туугандар ошол жакта бизди келгенибизди билип калып, бирөө келип жылуу сөзүн айтып, бирөө келип чайын берип, бирөө котормочу болуп берип, бирөөсү биздин жаныбызда машина менен кошо жүрүп, ар ким өзүнүн колунан келген оператор кинону койгон, тарткан Фриман деген жигит, рэпер мырза жана башында Доске деген ырдын саундтрегин жазган сулуусу Улан деген жигит, Улан художник-постановщик. Бул жакта Шүмшүктүн ролун аткарган, буга чейин жана Баары бир тууган деген сериалда ал жакта дагы Бектур деген Шүмшүктүн ролун аткарып, бизге коркпой, сен актёрсуң деп атып, эптеп алдап-салдап тартып алдык. Кол чабууларга салым кошкон үчүн Азаматка кыргыз элинин атынан, биздин атынан эмес, кыргыз сиздердин атыңыздардан, кыргыз элинин атынан терең алчылык билип, ушу умра путевканы тапшырып коюк. Аталган фильмдин режиссеру Азамат Исмаилов жана анын жубайынын жанында турган учурум. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Саламатсыздарбы? Негизи эле мурдагы буга чейин сериал тарткансыздар, бир туугандар жөнүндө. Ошол учурдагы дагы тарбиялык маанини козгогон. Бул кино дагы ушундай экен. Негизи эле акыркы учурларда ушул темага басым жасап аткан окшойсуз. Ооба, негизи ушундай бир ой бере турган адамдарды, өсүп келе жаткан муундарга бир жакшы үлгү боло турган адамдарды ушундай бир ынтымакка, биримдикке чакыра турган ушундай кинолор тартканга аракет кылып атабыз. Мына пайдалуу фильмдерден. Жалаң эле коммерция эмес, коммерциядан тышкары ушундай бир творческий кинолор да, бир социальный кинолор да деген сыяктуу. Ошолорго басым жасап атабыз азыркы учурда. Эми буюрса, баягы бизде Кыргызстанда эгин талай аябай кенен, мындайча айтканда көп нерсени, көп түрдүү жанрда кинолорду тартса болот. Ошондуктан биз бул тарабын тигил тарабын бүт аралаштырып кетели деп атабыз. Азыр комедиядан азыр социальный творческий фильмдерге, андан кийин экшн фильмдерге ушундай аралашып атабыз. Ошол. Бирок ошол кинолордун ар бир кино кандай жанрда тартсак да, ошондой маанилүү кино тартканга аракет кылып атабыз. Эми буюрса, баягы ар бир нерсе тажрыйба менен акырын топтолот. Ар бир кино тарткан сайын, демек эмкеде бул кемчиликти эске алыш керек, андан кийинкиси бул кемчиликти эске алыш керек деп жылдан жылга тажрыйба чогултуп келатабыз. Анан
Кудай буюрса ошо элибиз бизди колдоп берип келип ушундай салым кошуп батасын берип жылуу сөзүн айтып берсе эле биз буюрса дагы көп ийгиликтерге жеткенге аракет кылабыз. Ал эми кино тартуу иштери жөнүндө айтып берсеңиз, чет мамлекеттен тартыпсыздар, кандай кыйынчылыктар болду, канча убакта тартып бүтүп, канча убакта дайын кылдыңыздар кинону? Биз негизи ушул 24 февраль дата бош экен, ошо биз декабрда фильмди сериалыбыз 12 серия тарткан бар бир тартып бүтүрүп чыгарып, кийинки проект ишке ашалы деп аткан кезде ошо 2 ай убакыт бар экен, ошо 2 айдын ичинде биз буга чейин айтып калдык, Стамбулга барып, келинчегим ооруп ошо Стамбулга барганда ошол жакта мындай жагдайды көргөнбүз, кыргыз бир туугандардын абалын, аяка ошондо ооруп дарыланганы барган аябай көп экен, аяктан алдап кеткен ушулар аябай көп экен. Анан ошолорду көрүп ушулар жөнүндө бир мындай өзлөрүнүн со стороны көрсүн, алдап жатканда өзлөрүнүн со стороны көрсүн, кыйналып атканда өзлөрүнүн со стороны көрсүн деп идея келип калган, ошону тартайлы деп анан ошо 2 айдын ичинде эртерээк тартып аракет кылалы деп тарттык. Бирок Стамбулга баратканда биз интернеттен аба ырайын караганда аябай күн жылуу сон болчу. Биякта суук болуп аткан кезде аякта жылуу болчу да, анан жыгап биякта кыш келгенде аяктан жылуу барып тартып келебиз деп ойлогонбуз да. Барсак Кандай болду? 17 күндөй жүрдүк, 17 күн кар жаап, туман болуп, эчтеке көрбөй бир акыркы 3 күн ачылды да, ошондо тартышка туура келди. Бирок суу учуна тартып аттык, туман болуп аткан тартып аттык, бирок ал убакта мындай ошо Турциянын, Стамбулдун көркүн чыгара албай калат экенбиз, туманды көрүнбөй калат. Анан ошол күн чыккан кадрларды алып киргизип, ал жакта баягы съемка кылыш кичине кыйыныраак экен, көп жерге барып камераны койсоң эле полицейскийлер келе берет экен, тарткан болбойт депчи, документтер сурап. Ушундай сыяктуучулар болот да. Анан баягы бөтөн өлкө болгондон кийин ал жакта эркин бияктагыдай жүрө албайсың, ушундай учурлар болот да. Кыскасы кыйынчылыктар болду, бирок ошентсе дагы демек эңкиде чет өлкөгө чыгып тарткандан демек бул жагын да эске алыш керек экен да, бизде дагы кичинекей тажрыйба болду. Ал эми актерлук состав жөнүндө айтып берсеңиздер, мурунку эле тартылып жүргөн тааныштарыңыздан эле чакырып алып тартып койдуңузбу же кандай кылып тандап алдыңыз? Мурдагылар деле бар, ошол эле Улан Эсенокунов деген, Азим Касымов дегендер, бул өзүнүн продакшндагы балдар. Андан тышкары бирок биз Камчы Сарыбаевди, Асхат Сулаймановду, Гүлжамал эжелерди, Жейко айкелерди ушундайларды кошконго аракет кылдык, коштук. Буюрса дагы жаш өстөн инилерди өстүрүп келатабыз. Кийинки фильмге ошо көбүнчө ошол жаңы чыгып келаткан инилерди өстүрүп, ошолорго басым жасаганга аракет кылабыз. Анан тыштан ошо актерлорду кошконго аракет кылабыз да. Буюрса. Ал эми сизге суроо бергим келип атат. Негизи мыкты эркектин аркасында мыкты аял колдоо көрсөтүп турат дейт. Кандай колдоолорду көрсөттүрдүңүз? Кандай колдоо көрөсүң? Негизи бардык жактан колдоо көргөзөт, өзүң айт. Бардык жактан дегенде Азамат эч керек го анда. Келиңиз. Эми өзү негизи жанында жүрдү, постоянно мындай үйдө тоскоол болбой, мисалы үчүн съемкада жүргөн кезде бүт керектүү нерселер баарын камсыз кылып берип, курсак үстү өзү жылуу сөзүн айтып, батасын берип, балдарымды жакшылап карап, үйдө негизи аял киши үйдүн очогу дейт эмеспи? Үйгө келгенде үйдө абыра, очок, жылуу атмосфера болуп турса, сен иштегенге, кыймылдаганга, чыгармачылыкты өстүргөнгө илхом келе берет. Ошондуктан эң негизгиси ошол үйдөгү жылуулукту, атмосфераны, аураны камсыз кылып берет да. Баягы согушта жүргөндө аскерлер талаада жүрсө, анан тыл болот эмеспи? Тыл ошо канчалык деңгээлде жылуу, жашынакай жылуу каттар менен, сөздөр менен, тамак аш менен, кийим кече менен колдосо, ошол аскер ийгиликтүү болот да. Ошондой эле бул жашоо менен көрөшүүдө дагы, чыгармачылыкта дагы ошол дайым үйгө чарчап келгенде, үйдө Турданкул Майкенин ырындагыдай үйгө чарчап келсең, үйдө жылуу мамиле менен тосуп алып турса эле, ошол аябай чоң колдоо да. Ошол эң негизги баягы мээрим менен, сезим менен колдоп турат. Ал эми кино негизи сизге жактыбы? Ошентип өзү айтып калбадыбы? Чыгармачылык менен жүрүп канча күн сыртта жүрүп тартып калган учурларда, сиз үйдө жалгыз калган учурларда актаптырбы кино? Ооба, актаптыр. Азамат негизи эле маңызы менен кинода атат да. Жаштарга үлгү алып келчү, адеп ахлак, ошонун баарын кошуп, буюрса сонун кино болуптур. Рахмат. Алла разы болсун. Бул дагы биринчи жолу болду бүгүн. Анда эмесе сиздерге эркин микрофон берели. Жалпы көрүүчүлөрүбүздү киного чакырып өтсөңүздөр болот. Биздин ошол Доскей деген кинобуз достук мамиле жөнүндө, айылдын, мамлекеттин, элдин ынтымагы жөнүндө, ал жакта баягы жакшылык ак бар жерде кара бар дегендей, ошол эле учурда алдап кеткен аферисттер жана башка ушундай сыяктуу жөнүндө. Ошондон келип, ошол көрсөңүздөр болот. Биздин баягы элдин баягы ар бир кыйынчылыктын артында жакшылык турат дегендей.
пандемия учурунда элдин ынтымагы кандай элге жардам берди, эң күч болду, ошол нерсенин баарын косконго аракет кылдык. Бул жакта комедия, драма, келип күлүп дагы, ыйлап да кетсеңиздер болот. Келиңиздер, колдоп бериңиздер. Силер канчалык колдоп, канчалык көбүрөөк биздин кинолорго келген сайын биз ошончолук сапаттуу кинолор тартканга аракет кыла баштайбыз. Сизден алып Бардыңыздар, келиңиздер. Сунуштайм. Бүгүнкү кино сон болду. Ооба, сон болду. Рахмат чоң, ийгилик каалайм. Жаштарыбызды адеп ахлакка, жакшы тарбияга үндөгөн кино тасмалардын жаралып жатканы албетте бардыгыбызды кубандырат. Жана ушул сыяктуу жакшы тасмалар көбөйө берсин деп тилек кылалы. Сиздерге дагы дал ушул Доски кино тасмасына жакындарыңыз менен биргеликте келип кетүүнү сунуштайбыз. Ал эми Solo Media порталынан бүгүн кызматыңыздарда мен Алиман Эсенкалк болдум. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.